Илимдин жана алымдын, ислам жана мусулмандын, имандын жана имандуунун, даваттын жана даинин, даватчынын кооздугу бул жакшы кулк мүнөз дейт. Үммөт кедей болуп жатат, жакшы кулк мүнөз. Намазга карасаңыз топ-топ, ажылык кылгандар топ-топ, орозо кармагандар. Бирок жакшы кулк мүнөздүүлөр тарабын карай турган болсоңуз, өтө аз. Биринчи көрүшкөн адамга келиңиз, алыңыз, кичиеликке. Бирок ушул сөздү үйдөгүлөргө айта албайт. Бул биз жашап жаткан дүйнөнүн асылы негизи караңгылык болчу. Аллах Кур'анда айтат: "Ва аятуллахумул лайл наслаху минхун нахар." Белги катары аларга түн берилди. Жана ошол түндөн биз күндүздү чыгардык. Салык дегени араб тилинде терини сыйрып алууну айтат. Бир малдын, койдун, төөнүн, уйдун терисин ала турган болсо салык деп айтылат. Демек бул жерде мисал катары салыштырылып жатат. Кандай эле ошол малдын, койдун денеси бул негизги нерсе, териси негизги эмес. Дал ошол сыяктуу эң негизги болуп бул дүйнөнүн бул түн болду. Күндүз ал кийин келтирилген. Фа иза хум музлимун аятулланысында айтат, алар караңгылчылыкта болчу. Истимрор. Жүмле исми истимрор деп аталат. Демек бул дүйнөнүн негизи эмне экен? Жахалат, надандык. Иннаху кана зулуман жахула дейт. Адам надан, жахил, залым дейт. Ва кана инсану котора, инсан өтө сараң. Инсан өтө шашмал. Ошондуктан инсан кирдеп кетпеш үчүн, кир болуп калбаш үчүн жуунат. Жагымсыз жыттар келип кетпеш үчүн ал атырларды колдонот. Демек инсан муктаж экен кооздонууга, жарыктыкты алып келүүгө. Кандай эле дүйнө жарыктыкка муктаж болгон сыяктуу, инсандын жашоосундагы жарыктыкка, кооздонууга муктаж. Эми инсандын кооздугу эмнеде? Ликулли шайин зинатун ятазайяну бихи. Ар бир нерсенин бир кооздугу болот, ошол менен кооздонот. Унаанын дагы, үйдүн дагы, короонун дагы, жаратылыштын дагы ар бир нерсенин бир кооздугу болот, ошо менен ал кооздонот, чырайлуу болот. Бирок инсандын кооздугу эмнеде? Инсан кайсыл нерсе менен кооздоnuш керек? Бир алым өзүнүн шакирттерине хадисине сабак берип жатып, сурап калат: "Ма зинатул илми вал алими?" Илимдин, алымдын кооздугу эмнеде дейт? Бирөөсү айтат, ихлас деп айтат. Бирөөсү айтат, зухуд, дүйнөгө кызыкпоо. Дагы бирөөсү айтат, таквачылык дейт. Ошондо устазы жана алым жооп берет: "Силер айткан нерселер ал адамдын ичинде боло турган сыфаттар. Ихлас дейиңиз, таквачылык дейиңиз, дүйнө кызыкпоо адамдын жүрөгүндө болот, ичинде болот. Кооздук деген нерсе адамдын сыртында болуш керек. Аны көрүп туруп сиз кооз экенин билишиңиз керек. Кооздук дегени сырткы нерсе айтылат. Сиз аны көрбөсөңүз кантип кооз деп баалайсыз? Кооз дегени аны сиз карап туруп, бул кооз экен, чырайлуу экен деп баа бересиз. Силер айткан нерсе бул кооздук эмес. Анда сиз кандай дейсиз деп устаздан сураганда, устаз жооп берет: илимдин жана алымдын, ислам жана мусулмандын, имандын жана имандуунун, даваттын жана даинин, даватчынын кооздугу бул жакшы кулк мүнөз дейт. Жакшы кулк мүнөз, мүнөздүн жакшы болгондугу, ахлактуу болуу бул бардык нерсенин кооздугу. Инсандын кооздугу мына жакшы кулк мүнөз.
Пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүн Алла субханаху ва таала мактады кайра. Ва иннака ла'ала хулукун азим. Сен кулк мүнөзүн эң туу чокусунасың. Араб тилинин грамматикасында айтылат: "Ва иннака ла'ала". Лам такит, нун такит келгенде бул касам белгиси. Андан мурда эки касам келген. Аллах калемге касам ичти. Калем жазылган нерсе касам ичип, андан кийин дагы касам ичип айтып атат. 3 касамдан кийин сен кулк мүнөзүн эң туу чокусунун үстүндөсүң дейт. Кулк мүнөздүүсүң деп койгон жок да. Кулк мүнөзүн эң туу чокунун үстүндөсүң дейт. Бул дегенде абалкылар, кийинкилер, бүт мүнөздөр топтосок. Бизге чейин, ошого чейин канча адам өткөн, кыяматка чейин канча инсандар келет, бүт баарын кулк мүнөз, жакшы кулк мүнөз топтоп туруп, сен ошонун туу чокусуна чыгып алдың дейт. Алла субханаху ва таала Пайгамбар алейхиссаламдын кулк мүнөзүн мактап жатат. Азайт, же болбосо ортолук алып кел дебестен, кайра көбөйтүүгө Аллах таала чакырат. Вахфир жанахака лил муъминин. Имандууларга канатыңды жай дейт. Адамдын кантип канаты болушу мүмкүн? Адамдын колу болот, канаты болбойт. Бул дегени кандай эле куш бир мусибат келгенде, кыйынчылык келгенде канатын жайат. Ошол сыяктуу сен кандай учур болбосун, кыйын болгон учурда дагы канатың жай дейт. Ахлагын дагы көбөйт. Ошондуктан жакшы кулк мүнөзгө инсан өтө муктаж. Бүгүнкү күндө карасаңыз, бүт жакта үммөт кедей болуп жатат жакшы кулк мүнөзгө. Намазга карасаңыз топ-топ, ажылык кылгандар топ-топ, орозо кармагандар. Бирок жакшы кулк мүнөздүүлөр тарабын карай турган болсоңуз, өтө аз. Жакшы кулк мүнөз инсан өтө муктаж болуп жатат. Жакшы кулк мүнөз сизди Аллахка сүйдүрөт, адамдарга да сүйдүр кылып берет. Сүйүктүү кылып берет. Анын тескериси жаман кулк мүнөз, адамдын кулк мүнөзүнүн жаман болгондугу бул Аллахка дагы жагымсыз, адамдарга жагымсыз кылып коет. Жадагасы өзүнүн балдары дагы андан качып кала турган деңгээлде болуп калат. Өзүнүн өмүрлүк жубайы дагы. Жакшы кулк мүнөз адамдын баардык айыптарын жашырып коет. Бир адамдын кулк мүнөзү жакшы болсо, сүйлөгөнү, басканы, турганы, мамилеси канча айыптары бар, анын баарын жашырып коет. Аны сизге көрсөтпөйт. Бирок жаман кулк мүнөз болуп турган болсо, баардык жакшылыктарды жаап коет. Канча жакшылык кылыңыз, бирок жаман кулк мүнөз сенен жакшылыгыңызды көрбөйт. Демек жакшы кулк мүнөзгө баарыбыз муктажбыз, ошо менен коздонушубуз керек. Пайгамбар алейхиссалам дагы бир күнү отурганда бир араби, тоодон келген адамдардан бирөөсү сурап келет. Мадди. Расулалла, айтыңызчы, дин деген эмне? Пайгамбар айтат: хуснул хулук, жакшы кулк мүнөз дейт. Оң тарабына отуруп алып дагы сурайт. Жакшы дин деген эмне деп айтыңызчы дегенде, Пайгамбарыбыз экинчи ирет айтат: жакшы кулк мүнөз. Жанагы араби сурап жаткан адам Пайгамбар сол жагына өтүп туруп дагы сурайт. Дин деген эмне Расулалла дегенде, Пайгамбарыбыз тажабастан, иренжибестен дагы жооп берет: жакшы кулк мүнөз деп. Төртүнчү жолу жана адам сурайт, Пайгамбар арт тарабына өтүрүп: Расулалла, айтыңызчы, дин деген эмне? Пайгамбар алейхиссалам сөзү менен да айтты, жашоосу менен дагы, амалы менен көргөзүп берип атат. Толук денеси менен буруп туруп арт тарабына. Пайгамбардын сыфаты ушундай эле. Идалтафата илтафата жемиан. Пайгамбар бурула турган болсо, бирөө чакырган соң бурула турган болсо, толук денеси менен бурулат dedi. Мына Пайгамбардын жакшы кулк мүнөзү. Айтты, жакшы кулк мүнөз деп. 4 жолдон сурады. Пайгамбар алейхиссалам тажабастан, иренжибестен кайра жооп берди: жакшы кулк мүнөз деп. Сөзү менен да айтып берди, жашоосу менен, амалы менен дагы көргөзүп берди. Демек жакшы кулк мүнөзгө баардыгыбыз менет кылышыбыз керек. Өтө зарыл. Хадисте келет: инна атқала шайин юдау фи мизанил муъмин яумал қияма. Кыямат күнү иман адам таразасында эң оор болуп санала турган нерсе хулукун хасанун, жакшы кулк мүнөз дейт. Жакшы кулк мүнөз таразада эң оор болот.
Эмне үчүн тараза эң оор болот десе, себеби нафсиге эң оор болгон жакшы кулк мүнөз да. Жакшы кулк мүнөздү алып келүүгө эң оор болгон бул нафсиге мына ушул. Тараза да оор болду, нафсиге оор болгондуктан. Башка бирөөнү кечирип коюш, сизге зулум кылды, акылыңыз тепселеп салды, кечирип коюш нафсиге оор. Бирок кылсаңыз таразада эртең оор болуп саналат жакшы кулк мүнөз болуп. Сизге эч нерсе бербейт, мамиле кылбайт, салам айтпайт. Бирок сиз салам берсеңиз, ахлак көргөзсөңүз, ага жакшы мамиле кылсаңыз, нафсиге оор, бирок ошонун себебинен эртең кыямат күнү таразаңызда оор болуп саналат. Ошондой эле кыямат күнү амал таразасын эң биринчи коюла турган намаз дагы эмес, ажыл дагы эмес, ордос дагы эмес, эмне десе, үй бүлөсү менен кылган жакшы кулк мүнөзү дейт. Тараза эң биринчи коюлган. Ошондуктан пайгамбар айтат: "Хойрукум ли ахлихи." Силердин эң жакшыңар үй бүлөсүнө жакшы мамиле кылган дейт. Ана хойрукум ли ахли. Силердин араңардан мен үй бүлөмө эң жакшы мамиле кылам дейт. Эми үйдөгүлөргө жакшы мамиле. Балдарына, туугандарына, ата-энесине, жубайына жакшы мамиле кылам. Адам сырттагы адамдарга жакшы мамиле кыла берет. Биринчи көрүшкөн адамга келиңиз, алыңыз, кичирейликке. Бирок ушул сөздү үйдөгүлөргө айта албайт. Неге дегенде жакшы кулк мүнөз биздин жашообузда толугу менен келет. Сахабаларда толугу менен жашоосуна келгендиктен алар ар бир жерде жакшы кулк мүнөз, жакшы саат көргөзө алат эле. Үйүндө дагы, сыртта дагы. Аятта Аллах субханаху ва таала айтат: "Идфа биллати хия ахсан." Сизге кылынган жамандыкты жакшылык менен жооп бериңиз, жакшылык менен кайтарыңыз. Сизди урду, сөктү, жамандады. Бирок сиз жооп кайтарбастан жакшы мамиле кылып атасыз, жакшы сөздөрдү айтып атасыз. Натыйжасы эмне болот? Фаизаллази байнака ва байнаху адаватун кааннаху валиюн хамим. Иса муфажатия. Араб тилинин грамматикасында ал дегени күтүлбөгөн жерден сиз ойлогон эмессиз. Эң катуу душманыңыз, эң жакшы көргөн, мындайча айтканда сизге жан бере турган дос болуп калат. Качан сиз сизге жамандык кылган жакшылык кыла турган болсоңуз, жакшы кулк мүнөзүнө ушул. Пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүнө ушул болчу. Ошондуктан баарыбыз ниет кылалы, машыгалы, ушул жакшы кулк мүнөзү менен кооздонолу. Исламыбызда кооз болот, динибиз дагы, жашообуз да кооз болот. Алланын астында даражалуу болобуз.